Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы жашылдандыруу чарбасынын көчөт сатып алууга өткөргөн тендери, андагы мыйзамсыз аракеттер жана бюджетке келтирилген зыяндар боюнча буга чейинки эфирде айтканбыз. Анда маалым болгондой, аталган мекеме 2 компанияны тендерден четтетип, бирөө баш тартканына байланыштуу 4-чү компаниянын тагыраагы МГАЗстрой ЖЧКсын 3.303.800 сомго жеңүүчү деп тапкан. Сөздү көп узартпай эле ток этерин айталы. Жалал Абад жашылдандыруу чарбасы тендер талаптарына таптакыр туура келбеген компанияны жеңишке жеткирген. Алгач тендерден ЧП Исанова менен Нурдос Омар ЖЧКсын четтетип жиберип, жеңишти МГАЗстройго беришет. Бирок МГАЗстройдун тендерден утууга турсун катышууга каражаттык базасы дагы аткарган жумуштары да туура келбейт эле. Анткени компаниянын банктагы эсебинде болгону 100 000 сом акча каражаты болгон. Ал эми тендердин талабына ылайык компаниянын акчасы 3,5 миллион сомдон көп болушу керек эле. Мындай кырдаалдан чыгуу үчүн МГАЗстрой ОСО Жалал Абад Монтажстрой компаниясы менен консорциум келишимин түзгөн. Бирок ал компания менен түзгөн келишими да талапка туура келбейт эле. Анткени 2 компания тең буга чейин бир да жолу көчөт алып келүү же жашылдандыруу иштери менен алектенген эмес. Ал эми жашылдандыруу иштери менен алектенбеген компаниялар тендерден утууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошон үчүн да аналогдук келишим суралган. МГАЗстройдун тендерден ута албай турган учурларын белгилесек, алгач эле документтердин арасында бухгалтердик балансы жок. Ал эми МГАЗстрой консорциум келишими менен көргөзгөн ОСО Жалал Абад Монтажстрой соттон, банктан, социалдык фонддон жана салык кызматынан тактамаларды берген эмес. Ал турсун бирдиктүү салык декларациясындагы көрсөткөн жок. Таптакыр талапка туура келбеген компанияны тандагандар, орой айтканда, дабдыр эле болушпаса, соо адамдар мамлекетке мыйынчалык зыян келтиришмек эмес. Бирок тендер ишинде бар менен жоктун ортосундагы компанияны утту дешип, каражатты өздөрүнө нактап алган жетекчилер да Кыргызстанда жок эмес. Бул жагдайга Жалал Абад шаарынын мэри кандай баа берип, жашылдандыруу чарбасынын башчысына эмне чара көрөт? Ошол эле учурда тийиштүү органдар мыйзамсыз өткөн тендер боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп, мыйзам алкагында иш алып барышабы же шаар каражатын каалагандай калчагыла деп таштап салышабы бирге көрөлү, көрөрман.